алар жумуштан алган акысы жок. Эмгек кодексинде жумушка алып атканда же жумуштан кетирип атканда эмдөө албаптыр, ошон үчүн жумушка албайбыз же жумушту узартпайбыз келишимде, же болбосо жумуштан кетиребиз деген эч бир берене жок. Тажрыйбада көрүп атабыз, ошо эмдөө албагандар азыраак ооруп, эмдөө алгандар оорой атат, ал тажрыйбада көрсөтүп атат. Анан ошо 5-6 же 1-2 кызматкерде отуруп, анан эртең өзүңөр эле шерменде болуп, анан утулуп жүрбөгүлө. Азыркы күндө мына коронавирусту шылтоосу менен Кыргызстан боюнча аймактарда, ар кандай мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде мектептерде дагы ушул мугалимдерге, кызматкерлерге ушул вакцина эмдөөлөрдү мажбурлап жаткан учуру. Эми мурункусунда мына коронавируска чейин жөн эле алгыла деген болсо, анда дагы бир гана неме медициналык кызматкерлер гана мажбурласа, азыр бүт баары мажбурланган өтүп алыштыр. Районосу деле, мэри деле, акими деле, губернатору деле, мамлекетке иштегендин, мамлекеттен айлык алган баары эле вакцинаны кантип мажбурлап ушу сайып салсам да эле ошо ой ошондо бүт 100% кантип сайып салсак деле ошо эле. Эми бизге кайрылып атат ата-энелер, мугалимдер кайрылып атат. Ошол бизде жумушта ушинтип эмдөөнү мажбурлап жатат. Эмдөөнү албасак жумуштан кетесиңер деп атат. Сентябрдан жумушка албайбыз деп атат. Айлык бербейбиз деп атат. Сентябрдан балдарыңарга эмдөө алдырасыңар деп ата-энелерге ушинтип коркутуп атыштыр. Болбосо балдарыңарды мектепке албайбыз деп. Бул азыркы пандемияга байланыштуу бул эмдөөнү мажбурлоо маселесине бардык мамлекеттик структура, бардык мамлекеттик машина, аппарат ушуга толук киришиптир да. Анан коркутуулар эми ар кандай жомоктор. Ошол буга чейин да айтып келгендей эле мыйзамдар өзгөрө элек, конституция өзгөрө элек. Ошол эмдөөлөрдүн бардык түрү, вакцина болобу, кандай гана медициналык илигишүү болбосун, менин организмиме ал дары, витамин болобу, эмдөө деп айтылабы, эмне деп гана айтылбасын, ине сайылабы, бычак кесилеби, денеме аба менен киргизилеби, суюктук менен береби, дары, витамин дейбизби, бат дейбизби, кандай гана менин ден соолугума, өмүрүмө тиешелүү бир кандайдыр бир кыймыл-аракет, бир вмешательство, килигишүү болбосун, анын бардыгы менин калоом менен гана болот. Мен мамлекетте иштейминби, көчөдө бир эркин адаммынбы, айырмасы жок. 18ге чыктымбы, 18ге чыкпадымбы, бир айлыкмынбы, бир күн төрөлгөнмү, бир күн болдубу, 100ге чыктымбы, айлыкты мамлекеттен аламбы, айырмасы жок. Конституция жазылган, адамдын укуктары жана эркиндиктери эң жогорку балыктарга кирет деп жазылган. Ошолордун бирине ошол ар кандай медициналык килигишүүлөр ыктыярдуу түрдө гана берилет деген ошол адамдын укугу жана эркиндиктери бар. Эми ушул мектептин директорлору ошол вакциналарды мажбурлап коркутуп жаткандар бул талашсыз одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Мектептин директорлору ошо мурункудай эле сабатсыз бойдон эле ошол мамлекет эмнени десе, министр эмне десе ошону любым путем аткарышка түшөт экен. Алар жумуштан алган акысы жок. Эмгек кодексинде жумушка алып атканда же жумуштан кетирип атканда эмдөө албаптыр, ошон үчүн жумушка албайбыз же жумушту узартпайбыз келишимде, же болбосо жумуштан кетиребиз деген эч бир берене жок. Жумуштан кетире албайт. Эми бул билебиз да, бул мамлекеттик жетекчилер булар өздөрү кылмышты кылып алат да, анан кылмышты жашырыш үчүн эмне кылышат? Булар эртеси сизди эмдөөгө албаган үчүн жумуштан кетип атасыз дебейт. Алар кыйтыр, алар эки жүздүү. Алар кантет? Эми жөн арызын жазып эле кетип кал дейт сентябрда. Анан кийин кагаз жүзүндө карасаңыз арызды жазып эле жумуштан кеткен болосуз. Чын-чынына келгенде эмнөөнү албай койгонсуз, ошон үчүн жумуштан кеткенсиз. Аны мойнуна ала албайт, ачык айта албайт. Эмнеге? Себеби неправ. Себеби мыйзам жактан анын аракети, айткан сөздөрү туура эмес. Демек, сиз эмне кылышыңыз керек? Кантип өзүнүн укугуңузду коргойсуз? Кантип коргойсуз? Сиз ошол жана коркуткан сөздөрдүн чогулушта болобу, көчөдө болобу, калдырда болобу, поликлиникада болобу, айырмасы жок, губернатор болобу, мэр болобу, министр болобу, айырмасы жок, диктофонго жазасыз ошол. Алгыла, албасаңар жумуштан кетесиңер, допуск бербейбиз, айлыңарды албайсыңар, унутпайсыңар, тигинпейсиңер деген сөздөрүн алдын ала диктофонго жаздырып, видеого тартып, сактап, үйүңөргө бекитип алгыла, сактап, копия кылып. Эртең жумуштан кет давай, айтпадым беле деп моралдык жактан кысып, анан ары белен айтып жумуштан кетип арыз жаздырса дагы, арызды жазганыңыздан кийин дагы сот аркылуу далилдей алабыз биз. Мынакей диктофон ушул үчүн кетирген, арызды мажбурлап жаздырган деп туруп, эртең соттон утуп, 5-6 ай болобу, 1-2 жыл
соттошкон мезгилдеги албай калган айлыктарыңызды мамлекет несиени өндүрүп алсак болот. Тажрыйбада болгон. 10 жылдан ашык убакытта бир ошондой жумуш кызым жетекчисин жумуштан кетирип 10 миллиондой акчасын өмкөтүн өндүрүп алган, утуп алган. Себеби ал далилди алган да. Ошол сөзсүз түрдө далил сактап алыңыздар. Себеби эртеси бул эки жүздүү жетекчилер бүт айткан сөздөрүн таанып берет. Мен андай деген эмесмин, өзүнүн калоосу менен эле кеткен дейт. Бул турган маселе. Буну биз көрүп атабыз, угулай алабыз. Эми балдарыңызды ошентип эмдөө алгыла дегенде да ошентип диктофон, видеого жаздырып алгыла. Сөзсүз түрдө эртең укугуңуздарды коргогону керек болот. Эгер ким эмдөөнү алууну каалабаса, албайм деп эле айтсын. Албайм, капа болбойсуңар. Мага допуск басып бериңиздер деп. Бул бир. Ал эми поликлиникаларда жанагы медосмотрда атайын бөөрлөрдү баспай жаткандыгы, допуск кылбай жаткандыгы, ал эми жанагы ар бир жылда мугалимдердин же башка кызматкерлердин ошол жана ден соолугун текшерүү максатында медосмотрдон өтөт, бир жылда бир. Ал жерде дарыгерлердин милдети эмне? Окулист көзү көрөбү көрбөй ошону текшерет. Лор болсо кулагы уга укпай ошону текшерет. Терапевт туберкулез жок ошону текшерет. Там мисалы кардиолог жүрөк оорусу жокпу, ар ким өзүн текшерип туруп, менин кесибиме байланыштуу эч кандай оору аныкталган жок. Наркоман эмес, жинде эмес, көзү көрөт, туберкулез жок, мисалы сифилис жок, жоксо спид жок деп туруп, өзүнө тиешелүү оору аныкталган жок экенин, жугуштуу оору жок экенин аныктап гана берет, болду. Ал эми эмдөөнү албады деген печать жок андай. Эмдөөнү албады деп печать басып берген учурда дагы, мектепке албагыла, эмдөө албады, баш тартты деп печать басып берген учурда дагы мектептин жетекчилиги жумуштан кетирүүгө акысы жок. Жумуштан алат деген маселе жок. Ал так эле ошо жумушта иштеп жатат. Аны жумуштан кетире албайт эч качан. Ошого эч коркпоңуздар. Эми жанагы мамлекет бир план койсо эле баарын эле мал сыяктуу 100% алыш шарт эмес. Анча-мынча бир 3-4% албай койсо эч кандай коркунучу жок. Тажрыйбада көрүп эле атабыз, ошо эмдөө албагандар азыраак ооруп, эмдөө алгандар оорой эле атат. Ал тажрыйбада көрсөтүп атат. Бунун эмдөөнүн зыян пайдасы боюнча илимий чөйрөдө талаш-тартыштар бүгүнкү чейин токтобой элек. Ошого бул мамлекеттик ушул маселеге азыр бүт районо, поликлиникалар баардыгы бир баш болуп дилигишип алыштыр. Албетте бул конституциялык укуктарын одоно бузуу катары саналат. Ким эгер коркуп билбей жатса, толук кандуу, эч күмөн санабай, ушу далилдерди топтоо менен ачык эле мен албаймын эмдөөнү, мен мажбурлай албайсыңар, жумуштан кетире албайт экенсиңер, мен буну сураштырдым, эртең мен силер менен соттошом, өз ыктыярым менен жумуштан кетем деп арыз да жазып бербеймин. Мен жумуштан алыңыз, жумушка алыңыз, дагы мен деп айтсаңар, эч нерсе кыла албайт, жумуштан кетире албайт. Мен 100% ишенип турам, бир дагы мектептин директору же башка жетекчи эмдөө албагандыгына байланыштуу жумуштан кете деп буйрук чыгара албайт. Ага духу жетпейт эч бир жетекчинин. Сотто утулат, себеби эмне кылат? Ошол эле жанагы жана айтып кеткендей эле 200-дүүлүк кылып, ошо жанагы майдачылык кылып туруп, ошол жанагындай аркага бычак сайгандай кылып туруп, арыз жаздырат да анан ошо бир бечара бир кызматкерди жумуштан кетирет да. Ошол эмнеге министрге жагынам деп, дагы бир премьер-министрге жагынам деп, ошол өзүнүн жанагы бузуку саясатын жүргүзөт да. Ошого жарандарды, мамлекет кызматкерлерди биз укуңарды билүүгө, укуңарды ачык, эч кимден коркпой коргоого чакырабыз. Эми анча-мынча бир-эки саналуу мугалимдер же жарандар же окуучулар албаса, алар үчүн мектептин директору, району, башка дарыгерлерди антип тирешпей эле анча-мынча 1-2, 5-6, 5-10 кызматкерлер көз жумуп кое бергиле, арасында болот андай. Анан ошо 5-6 же 1-2 кызматкерде отуруп, анан эртең өзүңөр эле шерменде болуп, анан утулуп жүрбөгүлө. Ошондой эле биздин тажрыйбада болгон акыркы 6 айда бизде ошол бир мектептин директору ушинтип эмдөөнү мажбурлай коюп, мектепке киргизбейм деп коюп, сөгүш алган. Бизден жалдырап кечирим сураган, койгула арызын алып койсун деп. Сөгүш алган, прокуратура, билим берүү министрлигине, саламат сактоо министрлигине келген, сөгүш алган. Ошондой эле бизде бир райондо 2 жолу ошондой мектепте ушинтип мажбурлай коюп эмдөөнү. Биз арыз жазганбыз, саламат сактоого келип текшерип, дарыгерлер жүдөтүп, кечирим сурашып, өкүнүшүп, саламат сактоо министрлигинен бизге кат келген. Эмдөөлөрдүн эч кандай мажбур болбойт, ыктыярдуу деп келген. Ошого биз жарандарды укуктарын коргоого, эч кимден коркпоого чакырабыз.